толук түрдө ошол Шакиев менен согласовать этет. Мен каяктан билем ал каттын келишин? Зашакалить хотели, да? Жок, ким күнөөлүү экен бул жерде, аны сот аныктайт. Төраганын мурдагы Шакиевдин приемныйына ошол катты алып барып берет. Алып келгиле дейт. Ошол жактан өзүнүн советниги, помощниги алат дагы, колуна алат ал катты. Менде болосун дейт. Толук түрдө ошол Шакиев менен согласовать этет. Ал согласовать этип, видимо, ошол ответственностьтан качам дегенби, же убагында мен көрбөй калдым деп ойлойт дегенби айтор, менин орун басарым алып барып бер, ал ылдый комитетке түшүрсүн деген буйрук берет. Комитетке аяк барып түштү. Билбей калдым, көрбөй калдым анан деп актанып аткандарына айтат элем, андай эмес, баардыгын билген, күткөн. Зашакалить хотели, да? Но при этом эти шакалы и шакаленки забыли, что они нападают на льва. И никогда такого не было, чтобы шакал победил льва. А за львом стоят 7 миллионов людей. Сиз ошол кат келгенде айттыңыз, мен Турцияда элем депчи, бирок жогорку кеңештин төрагасы катары сиз жок болсоңуз да ошол маалда төрага катарды жоопкерчиликти сезесизби ошол каттын жогорку кеңешти аралап кеткен үчүн? Жок, мен эгерде 9-unda кетсем ал кат келе элек болсо, мен каяктан билем ал каттын келишин? Мен 12-синде келип атам. Менин орун басарым бар да, аны төрага расмий сапар менен чыгардан бир күн мурун биринчи орун басары же кезек менен вице-спикерлер төраганын милдетин аткаруучу болуп калат да.